Касуу районуна караштуу номер 65 Муратхан Сабиров атындагы профилдик мектеп-гимназия комплекси. Кыргыз тили сабагы 3-класс 3-чейрек үчүн. Бүгүнкү сабакты кыргыз тили жана адабияты мугалими Тулебаева Кандалат Токтабаевна алып барат. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана кымбаттуу окуучулар. Сиздер менен жаңырган жаңы жылыбызда амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Балдар, кышкы эс алууну жакшы өткөрдүңөрбү? Мына өзүңөр билгендей эле 3-чейрегибизде башталды. 3-чейректе баарыңарга бекем ден соолук, окууларыңарга албан ийгиликтерди каалап, бүгүнкү сабагыбызды жагымдуу маанайда улантабыз. Бүгүнкү сабакка керектүү окуу куралдарын даярдап, ыңгайлуу отуруп алдыңар деп ойлойм, балдар. Анда жогорудагы сүрөткө көңүл бургула. Мындан силер кимдерди көрүп турасыңар? Азаматсыңар. Мында биз түрдүү кесип ээлерин көрүп турабыз. Ашпозчу, милиционер, дарыгер, өрт өчүрүүчү, айдоочу, чек арачы, куруучу, чач тарач жана сатуучу. Демек, бүгүнкү сабагыбыз эмне жөнүндө болот экен, балдар? Азаматсыңар. Бүгүнкү сабакта биз ар бир кесип ардактуу деген тема жөнүндө сөз кылат экенбиз. Ар бир ишти баштоонун алдында алдыбызга максат коюп алышыбыз керек, балдар. Ал эми ошол максатка жетиш үчүн көптөгөн аракеттерди жасашыбыз керек экен. Анда бүгүнкү сабагыбыздын да максаты менен таанышып алгыла. Бүгүнкү сабакта силер сүйлөмдөрдү айтылыш максатына карай ажырата аласыңар. Берилген темадагы сүрөттөр боюнча өз алдынча суроо түзүп жооп бересиңер. Берилген тексттин негизинде өзүңөрдүн коопсуздугуңар өзүңөрдүн колуңарда экендигин түшүнүп аласыңар. Ошондой эле адамдардын жашоосунда ар бир кесип керек жана маанилүү экендигин билип аласыңар. Ал эми алган билимиңерди турмушта туура колдонууга көнүгө бересиңер. Сабагыбыздын максаты түшүнүктүү болсо, балдар, келгиле кесиптер жөнүндө класстер түзүп алалы. Кандай кесиптерди билесиңер? Азаматсыңар. Мугалим дейт. Мугалим, тигүүчү, учкуч, сүрөтчү, куруучу, сатуучу, айдоочу, дарыгер, милиционер. Мындан башка дагы биз билбеген көптөгөн кесиптер бар экен, балдар. Эми бүгүнкү сабагыбыздагы жаңы сөздөр менен таанышып алабыз. Силер да мени менен биргеликте окуп, жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнүп алгыла. Эмне иш кыласыз? Чем занимаетесь? Жолдон өткөрдү. Перевел через дорогу. Сооротуп. Успокоил. Келгенче. Пока пришла. Жол эрежеси. Правила дорожного движения. Тартип бузуулар. Правонарушения. Кеңеш. Совет. Мына балдар, бүгүнкү сабактагы жаңы сөздөр менен да таанышып алдык. Анда эмесе баарыңар китебиңердин 94-бетин ачып, биринчи көнүгүүгө көңүл бургула. Мында бизге текст берилген. Текстти окуп, өз оюңарды айтып бергиле деген тапшырма берилиптир. Мен текстти окуп берем, балдар. Силер кунт коюп угуп тургула. Менин байкемдин жумушу. Байке, эмне иш кыласыз? Деп сурадым. Менин ишим элге жардам берүү, деди ал. Байкем милиционер. Аны баары тааныйт жана жакшы көрүшөт. Бир күнү байкем менен жумушуна бардым. Жолдон чоң эне өтүп бараткан. Колунан баштыгын алып жолдон өткөрдүм. Парктын жанынан өтүп баратсак, кичинекей кыз ыйлап жатыптыр. Байкем кызды сооротуп, апасы келгиче күтүп турдук. Бу дагы сенин жумушуңбу? Деп сурадым. Ооба, бу да менин жумушум, деди байкем. Баратып, жол эрежесин бузган балдарга кездештик. Балдарды токтотуп, аларга жол эрежесин түшүндүрдү. Бир күнү биздин мектепке да келди. Балдар менен жолугушту. Тартип бузуулар жокпу? Деп кайрылды. Балдар ага көп суроолорду беришти. Байкем жол эрежелери менен тааныштырды. Көптөгөн кеңештерди берди.
Ал кеңештер мындай эле. Көчөдөн чоочун кишилер менен сүйлөшпөгүлө. Сабактан кийин үйгө түз баргыла. Жолдон уюлдук телефонуңарды өчүрүп койгула. Жол эрежесин сактагыла. Кеңештерди эстеп калгыла. Мына балдар, мен текстти окуп бердим. Бул текстте кайсыл кесип жөнүндө сөз болду? Азаматсыңар, милиционер жөнүндө сөз болду. Ал эмне кылды? Же болсом кандай жумуштарды аткарды? Азаматсыңар, ал ыйлап жаткан кичинекей кызды сооротtu. Жол эрежесин бузган балдарга жолугуп, аларга жол эрежесин түшүндүрдү. Мындан сырткары мектептерге барып балдар менен жолугуп, балдарга жол эрежеси жөнүндө өзүнүн кеңештерин айтыптыр, балдар. Демек, милиционерлер бул эл арасындагы тартипти сактайт экен. Ар бир адам көчөдө жүргөндө жол эрежесин сакташ керек экен. Жол эрежесин сактагандыгы ал өз коопсуздугун сактагандыгы болот экен. Туурабы балдар? Силер да мектепке келатканда, көчөдө жүргөндө сөзсүз түрдө жол эрежелерин сактагыла. Милиционердин берген кеңештерин сөзсүз түрдө эсиңерге сактап калгыла. Анда эмесе барыңар дептериңерди ачып, бүгүнкү числону жана теманы жазып койгула. Бүгүн 3 айынын 12-си. Бүгүнкү биздин темабыз ар бир кесип ардактуу. Китебиңердин 95-бетин ачып, 3-көнүгүүнү жазуу түрүндө аткарасыңар. Мында адашкан сөздөрдү ордордуна жайгаштырып, сүйлөмдү туура түзгүлө деген тапшырма берилген. Бул тапшырманы өз алдынча аткарасыңар. Балдар, сүйлөмдөр айтылыш максатына карай 3кө бөлүнөт. Жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөм. Жай сүйлөмдүн аягына чекит коюлат, суроолуу сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат, илептүү сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлат. Мисалы, менин атам чачтарач болуп иштейт. Биз кызыктуу китеп окудук. Булар жай сүйлөм болуп эсептелет, аягына чекит коюлуп атат. Сенин атаң кайда иштейт? Кичинекей кыз ыйладыбы? Суроо иретинде кайрылып атат, аягына суроо белгиси коюлуп атат. Көчөдөн чоочун киши менен сүйлөшпө. Жолдо жүрүү эрежелерин сактагыла. Бул күчтүү сезим менен айтылып атат, ошондуктан аягына илеп белгиси коюлуп атат. Бул илептүү сүйлөм болуп эсептелет экен. Мына ушуларды эсиңерде тутуп билип алгыла. Анда эмесе балдар, тапшырма. Силер жогоруда берилген таблицаны толтуруп, мага WhatsApp аркылуу тартып жөнөтөсүңөр. Мисалы, биринчиси. Ким балдарды окутат? Мугалим балдарды окутат. Сабагыбыз өз соңуна келип жетти, балдар. Кийинки сабактардан жолугушканча саламатта калгыла.